Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып менин идеям деп айтсам да болот да. Камчыбек Ташиев: Жалал Абадты Манас деп өзгөртүү менин идеям болгон. Бишкекте коркунучтуу жол кырсыгы. Жүк ташуучу унаа менен Мазда кагышып, экинчиси экиге бөлүндү. Айдоочуну ашата сөккөн милиция кызматкери. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Знак турау? Знак турау, айтпайсыңбы, знак турау? Бишкекте коркунучтуу жол кырсыгы. Жеңил унаа менен фура кагылышкан. Бишкекте жүк ташуучу унаа менен Мазда кагышып, экинчиси экиге бөлүндү. Кырсык бүгүн 18-сентябрда Лев Толстой көчөсүндө болду. Фура менен Мазда кагышып, натыйжада жеңил унаа экиге бөлүнүп кетти. Окуя болгон жерде УПМС кызматкерлери иштеп жатышат. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет. Садыр Жапаров Оштун мэрини автоунаа белек кылды. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевка жаңы кызматтык автоунаа белек кылды. Маалыматка караганда кала башчысына унаа 17-сентябрда Жеңишбек Токторбаевдин Бишкекке болгон иш сапарында тапшырылган. Президент жаңы унаа белек кылыптыр. Кече Бишкекке барганда бериптир. Ал жакта жыйындар жана жолугушуулар болгон. Унаа башында жеке белек катары берилген. Бирок ал азыр кызматтык унаа болуп эсептелет деп жазылат мэриянын билдирүүсүндө. Энергетика министри: быйыл Кыргызстанда эң оор кыш болот. Быйыл суунун көлөмү мурдагы жылдарга караганда абдан аз экенин Таалайбек Ибраев кабар агенттигиндеги маегинде билдирди. Былтыр 12,4 миллиард куб метр суу топтолгон деле аз деп айтканбыз. Быйыл андан дагы 1,6 миллиард куб метрге аз. Бул деген ошол өлчөмдө электр энергиясы аз иштелип чыгат дегенди билдирет. Эң оор жылыбыз быйылкы 2025-2026 жылдагы кыш болот, деди Ибраев. Ал кыргызстандыктар электр энергиясын 2028 жылга барып ойлонбой колдонуп каларын убадалаган. Министрдин айтымында учурда өлкөдө өндүрүш өсүп, электр энергияны керектөө 18 миллиард киловатт саатка жетти. Анын 3-4 миллиард киловатт сааты сырттан импорттолот. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып менин идеям деп айтсам да болот да. Камчыбек Ташиев: Жалал Абадты Манас деп өзгөртүү менин идеям болгон. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарынын Манас деп өзгөрүшү боюнча пикирин билдирди. МАМ комитеттин төрагасы шаардын аталышын өзгөртүү идеясын аныкы жана элдики болгонун айтты. Белгилей кетсек, 17-сентябрда президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Знак турау? Знак турау, Айдоочуну ашата сөккөн милиция кызматкери. Бишкекте ички иштер министрлигинин кызматкери жол кыймылынын эрежелерин бузуп, айдоочуну сөккөн учур социалдык тармакка тарады. Окуяны айдоочуну телефонуна тартып алган. Учурда ички иштер министрлиги окуя боюнча комментарий бере элек. Бишкектин айрым жерлери жарыксыз калды. Шаар тургундары: Бишкек шаарынын айрым жерлеринде электр жарыгы жок деп билдиришти шаар тургундары. Алардын айтымында улуттук филармониянын аймагында жана Борбордун батыш тарабында жарык жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды.
ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жалал Абад шаарын Манас шаары деп которуу боюнча бир нече күндөн бери ушундай талкуулар жүрүп атат коомчулукта. Атайлап өз пикиримди айткан эмес болчумун. Ошол президентибиз мыйзамга кол койсо, эгер мыйзам өтүп чындыгында ошондой алмашса, андан кийин айтайын деген оюм бар эле. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу мен идеям деп айтсам да болот да. Мен дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Себеби туура Жалал Абад шаарын атыны Манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Сиңип калды. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптал өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашааттарга гана булар бир аз чоочу болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт. Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам. Знак турау? Знак турау, айтпайсызбы, знак турау? Жолдош лейтенант. Знак турау? Знак турау? Знак алды уже. Знак турау, знак алды. Временный менен постоянныйдан. Жок. Сен мага айтсаң, знакты да алыш керек болот. Знакты мен сенден жакшы элемин. Сен жакшы элемин. Сен билбейт экенсиң. Мен сенден билгенче айттым мен сага. Знак канчага туруш керек, мейли временный болсо. Мындан кийин окуу. Канчага, жок, канчага сен туруш керек. Сен өзүң окуп ал да. Жок, канчага сен туруш керек временный. Мына сотрудник мындайт, временныйнын өзүнүн убактын билбейт, канча жылга чейин туруш керек экен мейли. Номер не бьется. На, угрожает номермен, спорит со мной.